Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары, менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүнкү видеодон көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Бекчан Турабеков, жалпы практикалык дарыгермин. 500 миңден ашуун адам менин түрдүү чыгарган медициналык маалыматтарымды көрүп, угуп, өздөрүнүн медициналык сабаттуулугун жакшыртып келүүдө. Азыркы учурда ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртуу максатта ар бир жараныбыз өз ден соолугуна өзү жоопкерчилик алсын деп, өзүмө өзүм врачмын аттуу долбоорду негиздеп, азыркы учурда элибиздин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жатам. Буга чейин 5400дөн ашуун бейтапты жеке көзөмөлүмдө дарылоо кылып, алардын ийгиликтүү дарылануусун, ийгиликтүү айыгуусун камсыз кылдым. Менин YouTube каналыма катталып, Instagram баракчаларыма катталып, бул видеону башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бул видеодо сиздер менен ушул өзүмө өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары менен жүргүзүлгөн түз эфирди бөлүшмөкчүмүн. Барыңыздарга ийгилик жана жагымдуу көрүүнү каалайм. Аха, саламатсызбы? Эки суроом. Аха. Чөт угулбай калдыңыз кайрадан. Витилиго оорусу боюнча Аха. мындай решениясы барбы, сакайса болобу ошол? Ооба. Витилигода азыр Апсиалура деген препарат чыккан. Ошол препаратты анан кийин биологический препараттарды колдонуу менен 80-90% чейин эффектке жетсе болот. Бирок долго болот, конечно, мындай. Өтө кымбат болот. Ошол жагын да ойлонуш керек. Ошол нерселер менен реально эффектке жетсе болот. Анан үчүнчү ыкма баягы УФ терапия деп коет. Ультрафиолетовый облучениянын жардамы менен эң эффективный ыкмалар ушулар да. Анан кийин вообще ушу 3 ыкма тең жардам бербей калса болду, анда уже пересадка кылыш керек. Азыр бизде мындай болуп атат да. Мен чоң балам ушу азыр 7-класс. 7 жашар. Ошо 2 жыл, 3 жыл болду. Анан биз мындай немеге алып бардык, дерматологко, ошо паразитолог бардыгын алып барып текшерип, бардыгын кылдык да эмчи. Ичин клизма кылып, витамин, железасы менен ферритини бизде жакшы, Кудайга шүгүр. Педиатрларга алып барсак, идеальный состояниясы. Мен буга кандай витамин жазам, башка дей берет да. Анан тамак жеши ушул мындай прям бардык тамак жебейт. Өзү карап, мындай сиз айттыңыз го, мындай красивый кылып салып берсең жейт. Мындай жакшынакай кылып. Эптеп мындай эле берсең анча жебейт. Анан шорбого нандан туурап берсең роса жакшы жейт. Пловду жакшы жейт. Анан мындай былжыраган нерселерди жебейт да, мындай. Витилигозуна эмне кылдыңыздар? Витилигозуна ошол витаминдерди, немелер жазып берди. Анан бир маз жазып берди, Индиядан келген экен. Аны күнгө мындай тонкий слой менен 3 мүнөт турат экенсиң. Анан ошол жер мындай карайып калат да. Чоңоюп айтат, ошо точка 2 жылдан бери точка ойдон ошол жерден турат. Же чоңоюп кеткен жок, же не болуп кеткен жок, бирок ошол ойдон турат да. Ошодон чоңоюп кетпей экен, анан кыжалат болуп атабыз да. Анан көп врачтар бул стресстен деди да, эми кандары жакшы болгон, куртундарын. Сиздер Вуда деген лампа менен көрдүбү жанагыны, дерматолог? Витилигозун. Жок, жөн эле. Ким диагноз койду анан витилиго деп? Ошо немеге, кожныйга барсак врачтар айтты. Анан дагы бир частный клиника бар экен, ошо паразитологияда куртунан да көрсөткөн. Ол дагы айтты, ушундай бул ушундай депчи. Өзү негизи ушу сизге айтат элем, витилиго менен курттун эч бир мындай байланышы жок дейм. Байланышы жок нерседе деле бир байланыш кылып эле бөөн эле очищение кылып, жөн эле баланы кыйнап не кыласыздар дейм да. Бул нерсе эмне кереги бар эле дейм да. Врачка барсак, айтты да, паразитологияга баргыла. Бул курттан да пайда болот, куртунун ичилгесинен тазалагыла деди да. Анан паразитологияга бардык. Анан олор дагы ошондой дарылар жазды, ошолор. Чынында азыр ушул кадамдардын айынан канча деген бала жабыркап атат, канча деген баланын микрофлорасы бузулуп атат ичек карынычы. Паразиттер жок кылабыз. И так биздин организмибизде 5 килограмм полезный бактерия бар да негизичи. Аларды жок кылсак болду, биз кичине эле бир нерсени жесек деле өлүп калышыбыз мүмкүн да. Бул уже өтө опурталдуу нерсе да. Ал паразиттер деген биз менен өмүр бою жашайт. Бул жерде витилиго менен паразиттердин эч бир байланышы жок да, урматтуу катталуучу. Ошондуктан бир нерселерди жасай бербеңиз негизичи. Анан витилигода жана сураганыңыздардай ошондой ыкмалар бар. Азыр эң акыркы изилдөөлөргө ылайык Апсиалура азыр номер 1 болуп атат да, номер 1. Топовый. Менин да пациенттерим колдонду. Ооба долго эффект болот экен практикадачы, но эффект байкалып атат да.
Фетпай калып атат ушага тимкеде. Анан бул аутоиммундуу оору эң сиздин азыр жөнөкөй жасай турган нерсеңиз ошол жерин күндөн сактаңыз. Күн нурунанчы наоборот күнгө тоспой SPF коюп, тескерисинче, себеби ошол витилиго барларда эң опасный нерсе эмне десеңиз, бул теринин рак оорузу күчөп кетет да булардачы. Ошол нерсени биз алдын алышыбыз керек да. Красота, ал внешний фактор, ооба бул деле тоже мааниге, бирок өтө опасный момент ошол теринин рагын пайда кылбай. Анын үчүн ар дайым SPF колдонуп жүрүш керек ошол витилиго бар жергечи. Көрдүңүзбү? SPF бул жана витилигону кетире турган майыстардан дагы мааниси өтө чоң да. Көрдүңүзбү? азыр бул денесинде эле да мындай кичинекей маленький белый точкалар да. Ошолорго дайым SPF коюп жүрсөңүз эле, буюрса чоңойбойт. Анан жана тамагына тиешелүү көйгөйлөрдү аларды чечиш керек, изилдеш керек. Анан ферритини сонун деди деп айтып атасыз. Эми ал анализдерди да көрүш керек, канча деңгээлде сонун. Себеби менде практикада болгон мындай реальный клиникалык изилдөөлөрдөгү норма деген көрсөткүч болот да. Мисалы ферритин жаш балдарда 90 болуш керек да. 90 микрограмм на литр. Ушул идеальный норма деп эсептелет да. Анан баягы референсный значениядан кичине эле жакшыраак болуп калса, мисалы аякта 12 эң ылдыйычы. Анан бир 15 туруп калса, ушуну деле норма деп коюш мүмкүн да силерге. На самом деле бул уже латентный дефицит железа деп коет да. Көрдүңүзбү? Бул уже анемиянын баштапкы формасы. Ошондуктан көрүп бардык анализдерин ошого жараша анан тамактануу адаттарын жакшыртыш керек да. Анан эгерде жанагынтип сонун ул жасап берсең, сонун жеп атса, ар дайым ошондой кылып жасаганга аракет кыла бериш керек. Ооба ошентип эмне кылсам Кудай кааласа. Анан экинчи вопрос мындай болуп атат. Азыр сезон грипп деп грипп башталып атат го. Ошого мындай алдын ала кандай мындай дарыларды, противовирусный таблеткалар берсек болот, чтобы балдарыбыз грипп мындай өтүшүп кетпеш үчүн. Тумоодон сактанабыз деген вебинарды көрүңүзбү? Долбоорго чыкканчы өтө сонун айткан. Көрдүңүзбү ошол вебинарды? Сабакты. Ошол жакта бүт профилактика кылыш үчүн бүт нерсени айткам да. Эмне кылыш керек? Тумоодон сактануунун эң негизги жолу бул гигиеналык нормалар сактануу. Колду, оозду, мурунду чайкатып туруп балдарга, витамин Д'сын нормада кармоо, тамактануу адатын жакшыртуу, таза абада көбүрөөк алып жүрүү, бул бүт ушундай эң маанилүү ключевой нерселер да. Мындан да маанилүү андан кийинки 5-нерсе нерсе уйкусун контролдоо. Балаңыз оңго чейин уктап атабы? Билип коюңуз, любой гриппти идеалдуу түрдө өткөрүүсүнө шанс өтө жогору да. Балаңыз кеч уктап атабы? 1-де 2-де хоть 100 витамин бериңиз. Иммунитет системасы күрөшө албай калат. Макул, рахмат, чоң разы болсун. Амандыкта туруңуз.